Өзгөчө үй бүлө анткени биздин эң көп убактыбызды короткон проблемалардын болгон жери өнүгүүбүздүн мындай айтканда бир дарак бир жерде өсөт го почвада мисалы ошол биздин үйүбүздө балдарыбыз ошол жерде ата энебиз ошол жерде ошол жерден өнүгүү болсо анан дүйнөнүн любой жагына кете бересиздер, кыйынчылык болбойт. Ошон үчүн биз англисче жакшы билейин, анан ораторский искусствону жакшы билиш керек, мындай билиш керек. Менин изилдөөм боюнча алар второстепенный. Бул жолдошуңуз менен жакшы жашаганды үйрөнүңүз, тил табышканды үйрөнүңүз. Бул өтө маанилүү нерсе да. Андан андай болбосо, канчалык акча тапсаңыз деле үйүңүздө чыр-чатактар боло берсе, стресс болот адамга. Жолдошуңуздан кете албайсыз, келинчегиңизден кете албайсыз. Аны жакшы өнүктүрүп чечишиңиз керек да. Анан ушинтип уруш талаш болгондон кийин ажырасам жакшы жашайм, тынч жашайм. Ал ошибка болот. Анан ажырашкандан кийин дагы еще хуже келет. Анткени аял кишиге башын кое турган бир плечо жок, артында күч жок, эркек киши энергия бере турган бир аял заты жок. Ал кыйналат, тиги кыйналат. Ошентип адам өзү жашай албайт да.